бул Райымжан деген атты ким койгон? Анан кыргызча мааниси эмне мунун? Райымжан Курбанов деген бул уйгур. Бул дунган. Сөздү кадырлаган адамдардын чөйрөсүндө өстүңүзбү? Апам болсо айрчымо Семете мен Сейтекти жаткайчы. Кыргыз тил коомунун жетекчиси болуп атпайсызбы? Биз шаардыктарга асыл эле бул киргиз, анан тегинде мындай орусча сүйлөп атат деп. Айылдагылар андай жаман болуп калды. Мен деле эсимде да. Бизде көптөр ыр жазчу. Кубанам, мактанам балдарга, менин үйүм аэропорттун жанында деп. Кыргыз тили жана адабият сабагынан берген мугалимиңиз ким? Адаш деген эжекебиз. Адаш деген Зина деген эжекебиз болду. Биздин муун ошол окуучулук кезде биз күндөлүктөрдү жазып калдык да. Добрый вечер, ката соса кечир деп коет элек. Айылдарда эле телефон карап атып тили орусча чыгып калгандар көп болот. Алайпуда төрөлгөн бала орусча сүйлөп калыптыр деп. Элдин баары эле көркөм ыр окуй бербейт да, мисалы сизге окшопчу. Пушкин чыгармаларын окуганда токойдо чуркап бараткандай болот экенсиң, өзүң аралашып кетет экенсиң. Маратырчылыкты үйрөтөм деп жаш эле жигит кыздар чыгып атат да. Бирок кээ биркилерин карасаң өздөрү жакшы сүйлөбөйт. И, А, О, Ы деп анан окутат ал. Ар бир тамганы, тыбышты так айтуу. Бүрксө бүрктүн томогу менен томоголойт. Бүрксө бүрктүн томогу менен томоголосо, биз бүрктүбүз томогу менен томоголбой, ким бүрктүн томогу менен томоголойт. Кыргыздын көөнө сөздөрү менен дагы ушултуп элди жакшылыкка чакырып. Азыр коштон кирбей калды. Наноз тил деп айтпай калды дейт да. Эмне үчүн эне тил деп атат? Эмне үчүн ата тил деп айтпайбыз да? Эне деген бийик болот күндөн да, эне сүтү эне тилге сиңген да деп. Түштүк жакка барып калганда ака, ука деп ушундай эле сүйлөшөсүз? Жок, мындай да. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуу каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Экинчиси, биздин ушул подкасттарыбызды 70%дан ашуун адам катталбастан болгону 30% катталып көрүшөт экен. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу катталуучулар. Биз кезектеги пикирлешүүбүздү, подкастыбызды баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнис Кыяз. Бизде кезекте коногубуз, мейманыбыз бар. Ал Райымжан Курбанов. Кош келипсиз. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Райымжан аганы эми билбеген киши жок. Бирок билбегендер болсо анча-мынча ошого сөзсүз тааныштырып коеюн. Республикалык кыргыз тил коомунун жетекчиси, төрагасы жана наамыңыз Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер. Бирок мындай жөнөкөй айтканда кыргызга өтө бир пайда келтирип аткан, пайдалуу, коомго пайдалуу иштерди жасап жүргөн, айрыкча ушул кыргыз тил багытында пайда келтирип жүргөн инсан, пайдалуу инсан, керектүү инсан деп билем да. Ушуну тааныштырайын. Ден соолугуңуз кандай, үйдөгүлөр кандай? Жакшы, Кудайга шүгүр. Баары жакшыбы? Үйдө баягы кызыңыздын ден соолугу боюнча кичине жараткан сыноо берип, баары жакшыбы? Жакшы. Көрсөтүп Кореяга барып дарыланып келди. Эми дарылар сиңиш керек. Анан да бир 6 айдан кийин кайра барат да. Бул эми 1-2 жылга чейин ушуна созулат экен. Эң башкысы ошол Кореядагы мекендештерге мен терең ыраазычылык билдирем, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып. Анан өздөрү тосуп алышып, ошол колдон келген жардамдарын беришти, ыраазычылык билдирем. Анан бул ошондой оор экен, акырында барып анан кийин аягат экен да. Эми Кореянын медицинасы аябай күчтүү. Биз да буюрса ошондой болобуз. Азыр өнүгүү жолунда түштүк деп атпайбызбы, буюрса. Жакшы. Жараткан ошо кызыңызга ден соолук берсин. Эми ошол Кореяны айтып калдыңыз. Сөздүн өңүтү келип турат. Башка темага өтүп кетелик деп дароо сурайын. Корея кандай экен? Түштүк Корея кандай? Эмнеси таң калтырды? Мындай баргандан кийин мындай жашоо шартын сырттан барган адамга дароо сезилет да, чет өлкө. Эмнеси сизди таң калтырды? Жомок. Мындай алгандачы, көркөмдөгөндөчү. Бизден бир 30-40 жыл алда кетишиптир. Өтө эмгекчил, мээнеткечил экен. Анан өтө маданияттуу эл экен. Бир кыйкырган адамды көрбөйсүн, ачууланган адамды көрбөйсүн. Ошон үчүн алар көп жашаган, ошондон болсо керек да. 100дөн 105, 110, 115 деп атышпайбы ошолордун менен. Анан негизи кыргызча жакшы сөз бар, ачуу душман акыл дос депчи. Бирок тилекке каршы андай болбойт. Анан бат эле урушкубуз келип, ачууланып биздин коомдо эми бизде
кандай сонун ошол ачуу душман акыл дос дейт. Ошо ачуу калтырба деген бирок бат алдырып коет экенбиз. Алар болсо ошол нерсени колдонушат экен дагы, баары эле жылмайып турушат экен, жылмайсың иш бүтө берет экен. Акыл менен иш кылсачы. Бизде баягы түнкү маалдарда ооруканага барсаң, гыжылдашып айрыкча баягы грипп болуп баары ошондой болуп калганда балдарын көтөрүп ыйлатып, анан доктурлар дагы нерв болуп, тиги пациенттер дагы бир жактан кайрылгандар дагы нерв болуп, мындай аябай ушундай го. Ал жакта кандай экен, медицинасы кандай экен? Медицина аларда сөз жок. Булар мындай да Чыңгыз Айтматтын жакшы сөзү бар, жана өткөндү билбей туруп жаңыны кура албайбыз депчи. Ошон үчүн алар мурдагы замандагы ошол артына бир кылчайып, бүт ошол мурдагылардын бүт жакшы нерсенин баарын бүгүнкү күнгө алып келип туруп, эски заман менен жаңы заманды айкалыштырып коюшуптур да. Медицинасы да ошол жана элдик медицина менен азыркы заманбап медицинаны айкалыштырып койгон да. Анан сөз жок, эми жана жабдыктары, анан тейлөөсү, кичинекей балдарга да аябай жакшы мамиле кылышып, биз акырындап ошолорго барышыбыз керек да. Анан Россияга барсаң дагы сен баягы азиясың, сен кыргызсың дешет го. А тиякта аралашып кетет экенсиң. Өгөйлөө жок. Өгөйлөө жок. Анан кийин биздин ушунчалык кыргыздар башка маданиятты бат кабыл алат экенбиз да. Анан мен биринчи барганда ошол мындай ошол бир 10 мүнөттөп кыйкырып турушту. Ошол ошол. Анан ушунчалык мекенчил болуп калышат экен. Чет өлкөгө чыкканда, мисалы үчүн азыр Казакстан чет өлкө, Өзбекстан деле, Россия чет өлкө болуп калды. Бирок ал жака барганда андай деле чет өлкө барганың баягы сезилбейт да. Ол сүрөттөгү ошол Түштүк Кореядагы кыргыз мекендештер, мекендештер сизге дем берип, ушинтип кыйкырып турушту. Ооба, ал мага дем берип, мен аларга дем берип, ошентип анан кийин анан экинчи жолу чакырганда булар ошол Сеулдун аэропорту дүйнөдөгү 10 аэропорттун бири да. Өчө шаарчы, өтө чоң аэропорт. Анан бир убакта Райымжан байке деп калышты. Карасам, кыргыз тилимди сагындым деп жазып алышыптыр да. Мына мекенге болгон кусалык, сагынуу. Анан мен эми кудай дейин, бүт ошол дүйнө боюнча барып атпайм. Ошол Франция, Италия, Германия, Бельгия, Малайзия, Корея, Россия, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан эмес, Турция. Ошол барып атам. Анан кийин барганда ошол бир ырды айтам да. Бул биздин Тажикстандык улутташыбыз, мындай алганда, Өскөнбай Бердибаев деген. Ошол биздин тил жана маданияттен кесибизге бир 3 куплет ырын алып келиптир. Анан ошол карасам, ошол ыр жаап калды. Эми ошол Тажикстанда туруп ошол жазганы баягы өрдөктүн өзү чөлдө болсо дагы көзү көлдө дегендей Кыргызстан сагынып турушат да. Анан айтып атат: биз кыргызбыз жер бетине чачылган, биз жылдызбыз жалын оттуу чагылган, кайын күндө кандай азап көрсөк да, солбастан кайра гүлдөп ачылган. Биз кыргызбыз, кай беренге түнөктөш, биз улуубуз, арулукка тилектеш. Кайсы өлкө, кай жерлерде жүрбөйлү, кан жаныбыз ата журтка жүрөктөш. Сонун. Ошо сиздин көркөм ушул көркөм ыр окуганыңызды угуп эле ошо кыргыз сүйлөсө ушинтип ыр менен сүйлөсө деген келип кетет да. Райымжан Курбанов. Бул Райымжан деген атты ким койгон, ысымды ким койгон? Анан кыргызча мааниси эмне мунун? Негизи мен бул кыргыз тил коомунда иштегениме 34 жыл болду. Анан бул республика кыргыз тил коомунун ошол жетекчиси болгонума 15 жыл болду да. Анан 2010 жылы ошол Казыт Акматовдор сунуш кылып калышты. Райымжан, бул кыргыз тил коому негизи 1991 жылы 6 майда өкмөттүн токтому менен уюшулган да. Раматлык Насир Нисанов кол койгон. Анан ошондон бери мына быйыл 34 жыл болду. Анан казактар 1 жыл мурда уюшулган, алар 90 жылы. Анан казактар уят болуп калабыз. Аларды эми мен былтыр барып келдим. Каражат жагы аябай жакшы экен, ошол эл колдоп турушат экен, эми окумуш, эми сөз жок. Анан бизде андай каржылоо да жок. Анан бирок эң башкысы ошол жана Түгөлбай Сыдыкбеков, Хусейин Карасаев,
Төлөгөн Касымбеков, ошол Камбарал Боолов, манан Эрнст Торсунов деген залкарларыбыз ошол түптөгөн да. Ошону алып кетишибиз керек. Сөз жок, эми жана 98-жылы мамлекет тил боюнча улуттук комиссия түзүлгөн. Ошолордун анан демек алар мамлекеттик болуп, биз коомдук болуп эл менен иш алып баралы. Бул негизги коомдун максаты ошол эне тилдин улуулугун даңа салуу, мамлекеттик тилдин маанилүүлүгүн элге жеткирүү болуп эсептелет да. Ошол максатта уюшулган. Ошон үчүн ушул коомду алып кетти, анан кийин макулдуу, анан кийин Бексултан Жакиевдер бар, анан колдоп, анан кийин мен жетекчи шайлашты. Анан интернетке чыгып калды. Райымжан Курбанов деген бул уйгур, бул дунган деп анан көшөп чыгышты. Анын атым Райымжан болсо, фамилиям Курбанов болсо, анан Кара суунун Кашкарчтагы айыл өкмөтүнөн болсо, мына дагы айтышат, Кашкар кыштак. Анан дагы жакшы, мен азыр баягы мурда андай маани бербейт элем, жана уруучулдук дегенгечи. Анан айттым, мен тиги Адигине деген уру, Адигинеден баргыдан сансыз, анан мөнөк. Мен урум мөнөк болот. Мөнөктөр бул чүйдө дагы бар, көлдө да бар, нарында да бар деп. Ошолдон сактап кетти биринчиден. Анан эми жанагы атыма келгенде, менден ошол мурда ошол бир эки биртон турбай калган экен. Ошол эжем анан агам. Анан ошондон бир уйгур Кашкарчак айыл өкмөт болуп атпайбы, уйгурлар көп болуп, анан ошол молда, анан кийин бул Жаныбек болсун, ырайымдуу болсун, Райым Жан деп анан ошонун койгон экен да. Ошентип анан Кара суунун ошол Кашкарчтагы айыл өкмөтү, анан кийин айылыбыз Мөнөк айылы. Ошол жерде төрөлгөнмүн. Ошолор. Бала чагыңыз кандай болду? Эмнеге кызыкчу элеңиз? Кайсыга бир жөндөмдүү элеңиз? Талантыңыз кайсы жагына бир жакын эле? Эмнеге шуктуу элеңиз? Кыргызда бул сөз баккан деген сөз бар. Мындай сөз баккан адамдарды, сөздү кадырлаган адамдардын чөйрөсүндө өстүңүзбү? Ким таасир этти? Анткени канча дагы сиз кыргыз тил коомунун жетекчиси болуп атпайсызбы? Анан кийин ошол киши бала чагында сөз жагы кандай болду экен дейм да. Аскер Эрматов деген агабыз бар. Учурунда Кыргызстан мекисин жетектеди, жогорку депутат болгон киши. Ошол киши биздин ошол тил жана маданият деген гезитибизге ошого чыгардык. Керек болсо ар бир ата эне өзүнчө Макаренко деп. Ошентип айтканда, ал айтып атат, менин атам дейт, ал академик же депутат же министр болгон эмес. Карапайым дыйкан болчу. Бирок чалгы менен чөп чапканда устара менен оргондой орчу дейт да. Дыйкан болчу деп. Атасы жөнүндө мокмуш айтканда, ансар менин да атам андай бийликте кызматта болгон эмес, карапайым дыйкан болчу. Анан бирок айылда бий деп коет, ошол жакшылык жамандыктын баарын башында турчу. Анан ошону карап. Анан балким ошонун таасирлендим. Апам болсо мол айтчу мо Семете мен Сейтекти аябай жатка айтчу. Анан ошондон таасирлендимби, мектепте окуп жүргөндө бизде Адаш деген эжекебиз бар эле, анан кийин мен бир китеп бир эле жаттап алчумун. Мисалы үчүн жана Токтогул Сибирден келгенде Ишмамбет ырчы менен жолуккан деп туруп эле, Кунандан оозун келген бейим, Кудайым чындап берген бейим, коюгу элден адашкан, кургурум токум келген бейим, кубанышып бир өскөн, булбулум токум келген бейим деп анан кете бересиң, аргымак оозун келген бейим, аябай Кудай берген бейим деп. Анан адабият сабагында эле мен барам, анан Райымжан доска чык дейт, анан чыгып, анан кийин баягы айтып берем, же болсо жана жомоктор деле алтын куш, баягы көп акылдуу кыз дегендей. Анан ошентип адабият сабагына, анан кийин тарых сабагына аябай кызыкчумун. Керек ошол жатка билчүмүн да. Анан ошонун пайдасы тийип атат. Пайдасы тийгени ошол адабият сабагынан бизге жаттата берчү. Жанагы чыгармаларданчы. Анан мен 23 жашымда Францияда болдум. Ошол жака барып тургандан барсам, эми ал убакта Кыргызстан өз алдынча кичинекей мамлекет болчу.
Советтер Союзунун карамагындагы Көгизия, Киргизия деп. Франция деген Франция, барып Марсель деген эң кооз шаары бар экен. Ана ошол жерде студенттер менен жолугушуп калдык университетте. Анан таңга калтырганы алар тигиле Данияр ким, Жамиля, Сейит, Танабай, Толгонай ошолордун баарын билишет экен да. Айтматовдун чыгармаларын ушундай сүйүп окушат экен. Анан менде ушунча бир сыймыктануу пайда болуп, анан терден Виктория деген бир гид кыз бар экен, тилмечи. Ошол кызга айттым, мен Айтматовдун жердеш болом деп. Анан кийин сиз мен сыймыктанып атам. Мен азыр кыргызча окуп берейин, себеби булар бүт баары билишет экен. Айрыкча Жамиляны окумуш французча жакшы көрүшөт экен. Деп анан кийин жанагы Жамиля менен Даниярдын качып кетип аткан жеринен окуп бердим да. Аябай эми туруп кол чабышты. Мен муну Айтматовдун өзүнө айтып, Айтматов ыраазы болгон, ошол окуп бергем да. Жамиля деп анан кийин окуп берип, ошол мектепте окуткан мугалимдердин ошол мага берген билими, тарбиясы ошол мага ошондой жардам болду да. Сөзсүз балдардын сөз байлыгын өстүрүш үчүн ошол нерсе керек экен. Анан могул мисалы үчүн тил жана маданият кесибиз ушунун акыркы бетинде тайбөөк деп туруп биз кыска балдар чарчабай турган жомокторду беребиз да. Ата энеси балдарына, чоңута чоң энеси, тайта тайнес небелерине ошол окуп берсин деп. Анан балдардын сөз байлыгын өстүрүшүбүз керек. Азыр бирдеме тил деселе биз шаардыктарга асыр эле бул киргиз, анан тегинде мындай орусча сүйлөп атат деп. Айылга барсаң, айылдагылар андай жаман болуп калды. Айылда сөз баккан, нускалуу сүйлөгөн кишилер жок кесе болуп калды. Ошон үчүн балдардын ошол айылда деле ошо немеге барып, неме менен жолугуп, неме эле болуп калды да. Чоркок болуп калды сөзгөчү ошолдор менен. Анан азыр балким көпчүлүк айтышы мүмкүн, бул гезитти ким окуйт? Ошо ким окуйт гезитти? Телефонго өтүп алдык депчи. Анан кийин гезитти азыр жанагы Германия тилде ошол мына барсаң аябай окуп атышат. Америкада Washington Post, New York Times, ошолдор менен ар бир баа берип атышат ошолдор менен. Анан Японияда азыр китеп окууга кайра кетип атышат. Китеп окусак дагы бул гезитти эмне үчүн чыгарып атабыз? Олобо эмне? Быжы эмне? Же болбосо аттын жабдыктары тигиле басмайлы эмне? Жүгөн эмне? Тизгин эмне? Боз үйдүн уук эмне? Керек эмне? Чыгдан эмне? Анан аңгемелерди, поэзияларды берип атабыз дагы. Бул гезитти азыр тигиле Италияга алып кетишет, Кореяга алып кетишет. 1 ай, 2 ай, балким 3 ай, 4 айда жетсе дагы барып ошол жанагы диаспоралар ошол жерге коюп коюшат. Анан же бөлмөлөрүнө коюп коюшат. Анан келгендер келип окуй берет дагы. Кайсы убакта болсо мунун баягы өзүнүн жана актуалдуулугун жоготпойт, мазмунун жоготпойт да. Ошон үчүн биз могу тилге көбүрөөк көңүл бөлөлү десек, ошолор менен балдарды китеп окууга үндөшүбүз керек. Анан өзүбүз дагы ошол окушубуз керек да. Анан албетте жанагы айтайын дегеним, бул жерде мугалимдер көбүрөөк ошол көңүл бөлүш керек. Сөз тили жанагы кыргыз тил адабияттан берген мугалимдер эмес, физикадан береби, химиядан береби. Эгерде химиядан берсе, ошо Менделеевдин балалык күндөрүн ушундай бир айтып берсе, кантип ошол химия илимине кызыгып калган. Кантип ошол жана илимпоз болду. Ошону ушундай бир көркөмдөп сону айтып берчү болсо, балдар да ошол сабактарга кызыгат. Сиз ошол бала чакта окуучулук күндөрдө кыргыз тили жана адабият сабагынан берген мугалимиңиз ким? Адаш деген эжекебиз. Зина деген эжекебиз болду. Эми ошол окуучулук кезде мен деле эсимде да. Бизде көптөр ыр жазчу. Уйкаштырып, жарашабы, жарашпайбы ыр жазгандар көп эле. Сиз ыр жазчу элеңиз? Мен ыр жазганда эми окумуш жазчумун да. Ал мен дайым эми баягы кайтарганда намаз бузулбайт деп коет го. Кайтарып койсом болот, себеби көп мени сурашат ошол. Биринчи жолу мен ошол 6-класста лагерге барсак, бизде Карашыда билесиң тиги Актырек деген лагерь бар эле жаңырыкта. Анан барсак, ошол жерде самолет көрүлөк балдар бар экен да. Анан кийин ушундай бир мактанып, анан кийин талант деген бал газетте анан ыр жазып атпаймынбы? Эрте менен гүрүлдөгөн самолет
элдин баары ага карай өңүлөт. Кубанам, мактанам балдарга, менин үйүм аэропорттун жанында деп. Канча жашыңызда жазып атат? 6-класста. 6-класс. Ал себеби биздин айыл Мөнөк айылы аэропорттун жанында да, үйдүн алдында ошол самолеттор ушундай баягы ал убакта Союз кезинде укмуш ар бир 15-20 мүнөттө ошо чымчыктай самолеттор ар бир учуп турчу да. Анан сөз жок, көрөсүн, аэропортто ойнойсуң, ошол жерде чоңойдук да. Биздин муун ошол окуучулук кезде биз күндөлүктөрдү жазып калдык да. Бүгүн мынтим, тигинтим, тиги мындай деп койду, эмнеге ошондой дейт деген сыяктуу. Ошондой күндөлүктөрдү жазчу белем. Ал күндөлүк сөз жок, ал күндөлүктөн дагы биздин убакта ошолдордун ал жанагы биринен экинчисине мынакей мектеп бүтүрөбүз, ошон үчүн бир каалоолоруңду жазып бер. Анын эстелик дептер деген бар эле. Анын баарын анан кийин мен жанагы досторума жазып берчүмүн. Мисалы үчүн жанагы кыздардан келет, ошону бири улам классташтарга бери бересиң да, биринен экинчисине. Анан жанагы эстелик сага эстелик кылган ыры деген тамга деп коет элек. 5 жерде 5-23 жүрөккө жүрөк тилектеш деп. Жетсе да башың булутка, классташыңды унутпа деп. Анан добрый вечер, ката соса кечир деп коет элек. Анан ичине аз келген соң жанагы бир открытка болчу. Ошону кесип туруп, анан 3-4 сүрөтүн ичине салып, бул мен эмес, менден калган бир элеси деп коесуң. Муну эмне үчүн сурап атам? Жөн эле баягы эптеп кеп улаш үчүн эмес. Анткени ошо сөз адамдагы сөздү сүйлөө өнөрүн, сөз өнөрүн калыптандырыш үчүн күндөлүк жазуу, ыр жазуу, сабактардагы жанагы кыргыз тили адабияты мугалиминин дем бергени, шыктандырганын баары муну адамдын сүйлөө жөндөмүн өстүрөт да туурабы? Ооба. Өрчүтөт. Ал эмес ошол жанагы азыр балдардын сөз байлыгын өстүрүш үчүн менче ошол кат жазганды кайра калыбына келтиришибиз керек да. Себеби биз кат жазат элек. Кошун айылда мисалы үчүн бир кызды сүйүп калчу болсоң, жакшы көрүп калсаң, сүйүү ал убакта жакшы көрүп калсаң, арнаймын ушул катымды анда калыс эмес жакын жерде кошун айылда жашап жаткан Алтынайга. Анан кийин Алтынайдагы жазганда мисалы үчүн же болсо билбейм, кыздардын аты толтурда. Анан тигил орто бойлуу, терең ойлуу, узун чачтуу, кара каштуу деп туруп анан кийин ошентип Алтынайга же болсо куюлуштуруп Салимага, Зарипага деп анан жаза бересиң да, ошолорду менен. Ошентип жазчубуз. Бүгүнкү күндө да ушундай кылыш керек да, эмесе балдар таптак эле сүйлөй албай калышты да. Өзүбүздүн эне тилибизде эркин сүйлөй албай калдык. Түгүл жана сиз айтып кетпедиңизби? Могу телефон деген нерсе. Азыр сыналгы карабай эле телефон карап калдык да. Анан ошол айылдарда дагы кичинекей балдар телефонго караганга маш. Анан алар кандай тилде көрөт? Орус тилде көрөт көбүнчө. Анан ушу айылдарда эле телефон карап атып, тили орусча чыгып калгандар көп болуп атпайбы? Ооба. Баягында мага бирөө айтты, тигил Алайпуда төрөлгөн бала орусча сүйлөп калыптыр деп. Себеби бүт телефон бар, телевизор бар, бүт бар, мультфильмдердин баардыгы баягы орусча болгон үчүн орусча сүйлөп калыптыр. Ошон үчүн баягы Эсоңгул Ибраев айткандай, телеграф телефондо сүйлөп турсаң кыргызча дегендей, биз ошол жагына көбүрөөк көңүл беришибиз керек да. Ошондо анан кийин мына ушул телефондун өзүн да ошо кыргызчалап, анан азыр жакшы иштер болуп атат, эми кудай дейли. Анан ошол телевидение бүт баарды ошол сайрап туруш керек да. Анан көбүрөөк ошол балдардын сөз байлыгын өстүрүүгө аракет кылышыбыз керек. Сиз мына бул ырды көркөмөө окуу жагынан кадимкидей адистешкен эле бир мындай профессионал болдуңуз да. Анан бул нерсеге кандайча тартылып калдыңыз? Элдин баары эле көркөм ыр окуй бербейт да, мисалы сизге окшопчу. Ооба. Окуй беришпейт. Мен мурда совет мезгилде китеп коому деген бар эле. Ошол жерде иштеп калдым. Жана Айзда Бейимкулова деген окумуш, бааласын башка бирөө, баркым билгендерин эсимдемде. Ошону мен иштештим. Анан кийин жана Аскер Карыбаев, ал убакта Темиркул Металиев, Сүйүнбай Алиев ошол менен иштешип калдым. Анан Москвага окууга жөнөтүштү, билимди жогорулатуу боюнча. Анан барып 1 ай Москвада окудук. Ошо окуп атканда Болгариядан жаңы эле келиптир. Бир эми ошол ашып кетсе бир ошондо бир 35-40 болсо керек, ошолордун
тегерегинде бир орус аял экен. Анан кийин жолугуш өткөрдү, бизге 3 саат окуп берди. 3 саат. Анан айтат, окуйт. Анан айрыкча жана Пушкин чыгармаларын окуганда токойдо чуркап бараткандай болот экенсиң, өзүң аралашып кетет экенсиң ошол нерсеге. Элестүү айтат. Элестүү ушунчалык айтат, ошого окуяга кирип кетет экенсиң да, шаңдуу болсо көңүлүң көтөрүп калат экен, кайгылуу болсо баягы кайгырып калат экенсиң, ыйлаң келип калат экен. Анан өзү Москва мамлекеттик университетинин журналистика факультетин бүтүрүп, кийин анан ал журналист болбой эле ыр окуп кетип, анан тигил Россиянын шаарларына чакырып, анан бир шаардан экинчи шаарга барып ыр окуп, анан кийин бул болгарлар дагы славяндар, орус тилдүү, ал жака барып, анан кийин чектерге барып, Польшага барып, ошентип окуп кеткен да, алар баягы Украинага барып дегенде, алда Советтер Союзу. Ошентип окуп кеткен, анан менде ошо ой пайда болду, эмне үчүн баягы бизде деле ошондой акындарыбыз бар, ошо Пушкин, Лермонтов, Есенинде, Евтушенкодай акындарыбыз бар. Бирок тилекке каршы бизде эми жакшы окуган акындар дагы аябай бар, азыр да бар. Бирок мисалы үчүн мен жана Эсоңгул Ибраев менен ошо жолугушууларга чыгып калдым. Жалил Садыков менен ошол окумуш окучу ырларын, өздөрүнүн ырларынчы. Анан Раматылкы Түнбай Байзаков, жанагы Салама Садыковардан кандай баягы табияттын кооздугу. Алатуу ак калпагын кийген кезде, аскас көк асманга тийген кезде, баягы ысык көл, жердин көзү кырлар кашы, адырлар көкөрөгү токой чачы деп. Ушунчалык Кыргызстандын кооздугуна, табияттын кооздугуна суктанасын. Мына ошол акындар менен жүрүп калдым дагы. Анан сону окушат эле азыр. Анан баары эле жакшы окуй алышпайт. Ошон үчүн мен элге жеткирейин дедим. Ар нерсенин өзүнүн ыгы методу болот, ыкмасы болот да. Анан ушул көркөм ыр окуунун техникасын, ошонун ыкмаларын сиз өзүңүзчө, өз алдыңызча үйрөндүңүзбү же бул боюнча баягы театралдык бир кандай бир нерселерди алдыңызбы? Ооба, негизи Гүлшара Дулатова деген эже. Ошонун колунда окудум мен кадимкиде. Ал себеби үйүнө барып дагы окуп берип, ошол анан азыр жетекчи болом десе дагы негизи орустарда оратордук искусство деп коет. Ошондо ошол бизде Октябрь Капалбаев деген кыргыздын бир мыкты жигити бар. Президенттин администрациясында иштейт. Ошол чечендигин өртөп ошол китеп жазды. Мына ошолорду окушу керек да. Анан кийин ошону билим алып алса, балким ошол жетекчилерге дагы келечекте депутат болом, министр болом дегендерге дагы пайдасы тиет. Дикция, артикуляция бар, ошолордун баары керек болот. Бул көркөм окуу сөзсүз керек да. Баарына керек, сөзсүз чыгармачы адамдарга эмес, баарына керек. Акыркы учурда мына сиз деле кол телефондогу маалыматтарды, видеолорду карап жүрсөңүз керек. Мына соц тармактарда, Инстаграмда, ТикТокто чечен сүйлөөнү үйрөтөм, ораторчулукту үйрөтөм деп жаш эле жигит кыздар чыгып атат да. Бирок кээ биркилерин карасаң өздөрү жакшы сүйлөбөйт да. Ошол үйрөтөм, окутам, мыкты сүйлөгөндү үйрөтөм дегендерге көз карашыңыз кандай негизи? Эми албетте баягы топ жылдыз болсун дегендей жакшы. Көп болгон жакшы да. Бирок татыктуу эгерде окута алса, окута берсин. Бирок тактуу болбосо анда туура эмес болуп калат го. Мисалы үчүн Гүлшан Молдоева эжекебиз мыкты диктор, ошол эже окутуп жүрөт. Ал жакшы, сөз жок. Ошондой бир Айнура Кабатай кызы окутуп жүрөт. Балким ошондойлорду ошол өздөрү так сүйлөйт, анан кийин жеткиликтүү сүйлөйт. Ошолор окутса, менимче жакшы болсо керек. Анан сен айткандай жөн эле эптеп жанагы ал дагы айына баланча сом да. Ооба. 10 курсун сатып алсаңар силерге мынанча ылдыйлатып берем деп мисалы айтышат. Акча жагын айтышат да, кадимкидей. Анан ошолорго барышат экен кадимкидей. Барышат, ал жанагы ар бир тамгаларды даана айтыш керек, ошол жана эриндерди, ошол бүт дикция мисалы үчүн так сүйлөө. Анан кийин
артикуляция бул эриндердин ачылыш жабылышы ошолордун баарын билсе жакшы да негизичи. Баягы и, а, о, ы деп анан окутат ал. Гүлшара Дулатовичке аябай укмуш окутчу ошолордун менен. Бул сөзсүз керек баарына. Маани бербегени менен ар бир тамганы тыбышты так айтуу, демди туура алуу, туура сүйлөгөнгө жараша могу жаңсоолорду туура жасоо, маанилүү бул сүйлөөнүн техникасы кадимкидей эле бар. Бар, анан кийин дагы эле ошо тилде, жана мисалы үчүн жана кыргыздын жаңылмаштары бар, аябай сонун ошолордун менен. Жана бүркчө-бүрктүн томогу менен томоголойт. Бүркчө-бүрктүн томогу менен томоголосо, биз бүрктүбүз томогу менен томоголбой, ким бүрктүн томогу менен томоголойт. Анан кайра батыраак айтасың, анан кийин аны жана сыбызчылар сыбызгын сызгыртат. Сыбызчылар сыбызгын сызгыртса, биз сыбызгын сызгыртпай, ким сыбызгын сызгыртат. Сы тамгасын айтканга ошондой бул керек. Анан тиерден чыгып сүйлөгөндө, ар бир мисалы үчүн азыр шайлап баштырат го. Жана депутат болом дегендер ошондон өтүп алса, анан кийин элдин алдында даана так сүйлөп, анан кийин жеткиликтүү таасирде сүйлөп, шайлоочулар тартса болот да. Бул сөз керек. Сиз баланча түкүнчү ушул окутса ошолорго жарашат, сөз өнөрүн, сүйлөө өнөрүн үйрөтсө ошолорго жарашат деп бир-эки профессионал адисте айтып өтпөдүңүзбү? Жеке сиз өзүңүздө деле ошондой жөндөн бар да, сизде тажрыйба бар. Өзүңүз ушул жагын ойлонуштуруп көрбөдүңүзбү? Мындай атайын курс ачуу? Ойлонуштуруп жүрөм. Бирок деген менин бактыма ошол бүт ошол залкар акындар менен жүрүп калдым да. Анан мен барбаган Кыргызстанда айыл деле аз болду ошойт дейм да. Студенттер менен жаштар менен жолугушам, сен каяктансың десе Макталадан дейт да. Анан Акталадан каяктан, Жеңиштен болосуңбу, Кош Төбөдөн болосуңбу, Ак Кыядан болосуңбу, Тоголок Молдодон болосуңбу десең, ай билесизби деп калат да. Лейлектен Лейлектен кайсы, Өзгөрүштөн болосуңбу, же Көкташтан болосуңбу. Анан Чаткалдан, же болбосо тигил Кыргызстан бардык райондорун айтсаң, ошолордун анан баары ошол сүйүнүп калышат да. Бул деген азыр биздин бир азамат жигиттерибиз бар. Тигил бүт 40 дос күтүшүп, ошо 40 райондон. Анан барышып, ички туризмге да жакшы да. Анан ошондо жан бөлүнүүчүлүк да болбойт экен. Сен тил жактан, мен бул жактан депчи. Анан бири-бирине ошол достошуп жүрүшөт да. Ошондо. Анан ансар мен чындыгында барбаган айылда ошол аз калды. Ошондо. Анан барып, ошо улумундардан үйрөнгөндө эл менен жолугуштарды өткөрөм. Жолугуштарды өткөрүп өздөрү чакырып турушат. Кээде бир райондан келсем кайра чакырышат. Барып ошонуңуздун өзү эле баягы курс өткөндөй го дейм. Курс өткөндөй. Анан кийин азыр мына көчөгө машина батпайт. Заңгарган үйлөр салып атабыз, бирок пейил жакшы эмес. Эми баягы Камбарал Боголов айтчу. Жаман деген адамда жакшы жагы бар деп. Анан совет мезгилде дагы албетте кемчиликтери болгон. Бирок жакшы жактары бар болчу. Совет мезгилдинчи. Совет мезгилде бир тууган качасын процент көрчү эмес. Советтик мезгилде кошунасын айран сүтүн сатчу эмес. Советтик мезгилде карылар үй деген түшүнүк жок болчу. Шайлоодо өшөтмө жана кыйын кезде итин да таштабаган, кыргыз качан карысын таштачу дегендей, азыр күндөн күнгө карылар үйү көбөйүп атат. Өтө көп болуп атат. Баягында бир отуруп калдым мен директорум менен карылар үйүнүн. Айтат, айдын акырында пенсиясын алып, ошо балдарын күтүшөт дейт. Кадимкидей көрүнүш дейт да, ошо көчөгө чыгып карап турушат дейт. Балдар келишет, пенсияны алышат, кайра кетишет дейт. Ошолордун менен. Эми өтө жаман жакка кетип атабыз ошолордун менен. Эми ал керек болчусу ошол жана Шайлоо Өкүлүшевдин ырын күнүгө берип туруш керек да, ошол жана карылар үйүндө мен мүкчүктөн байрамсага ыраачылык билдирем, бир жолу чакырып ошол окуткансын ошолорду. Анан жанагы мындай саптар бар го, эми жанагы мал жесе ушул жерде өлөт дешет. Мал өлүп калганыңды көрөт дешет. Эки тележкага салып барып, трактор менен чукуп туруп көмөт дешет. Мезгилдин металл кийген, жолунда куюндаган, агызып жатат жылдар, кыштактын ыйынмаган, коксан эртең алар көз жумушса, киндик кан тамган жерден топурак буйрбаган. Чалдарда тагылып алып калганга, кемпирлерди эне кылып алып калганга, кагалайын кыргыз элай, кыштагың айланган бир жан адам чыкпаганга ардаган бир деп. Ошентип айтып атпайбы? Анан
мен таң калам, эмне үчүн күндөн күнгө көбөйүп атат, бул кадимки эле көрүнүш болуп калды. Азыр этика мал тапшыргансып деп атпайбы, Шалиев бека. Ошто дагы, көлдө дагы жаллыбат, чүйдө дагы ушундай тапшырып атышат депчи. Анан ошон үчүн чыгармачы адамдар көбүрөөк чыгыш керек. Көбүрөөк чыгып, анан элге ошону түшүндүрүп айтып, эгерде ошол айылдын башчылары, жергиликтүү бийлик ошол айтышпаса, анда ошол акын жазуулар барып, элге ошол жанагы бир руханий азык берип, жан дүйнөсүн байытып, анан ушул нерселерди окуп берсе, анан балким туура айтасыз. Мына элди агартуу, элди жакшылыкка чакыруу жагынан алсак, мына диний кызматкерлер, молдокелер деле барып даватты кылып, баяндарды өтүп атпайбы мечиттерде. Ошол сыяктуу мен ойлойм, ушул маданият министрлиги кылыш керекпи, же агартуу министрлиги билбейм, бирок ушу сиздердей ушу ыр менен, адабият менен, кыргыздын көөнө сөздөрү менен дагы ушултуп элди жакшылыкка чакырып, балким мектептерде ошондой кылса менимче жакшы болот эле да. Эми биз мен ушун бир сөзүң аралчы улап коеюн. Бир 5 күн мурда эле айылдаш бир Гүлсара деген эжебиз бар, ошо менен сүйлөшсөм айтат. Мен агам дейт, балалуу болгондо дейт, апам дейт, ошол жана чоң чакада, ошол сарымайды дейт, бүт бир пияладан чыныдан дейт айылга таратып берген дейт да. Ошолдорду. Анан азыр андай эмес дейт. Азыр коштон кирбей калды. Нан ооз деп айтпай калды дейт да. Ошол өтө өкүнүчтүүсү. Мурда чындыгында уй туса дагы жана огуз аштап койчу. Ошого чакырышчу. Ошон үчүн биздин чыгармачы адамдар көбүрөөк чыгышып, элге көбүрөөк эл менен жолугушуп, анан үйүндө туруп эле жаза берсе, ал кимге жетет анын бардыгычы. Таратыш керек, жайылтыш керек. Анан келечекте ошо Төлөгөн Касымбекте, Түгүл Басырбекте айтматка сөз жок эми. Жазып чабы чыкпай калабы. Ошол жагындагы элге барыш керек, эл менен жолугуш керек да. Райымжан ага, мына эне тил деген сөз бар кыргызда. Эмне үчүн эне тил деп атат? Эмне үчүн ата тил деп айтпайбыз да? Ушуну бир ойлонуп көрдүңүз беле? Эмне үчүн ошондой? Эмне үчүн ата тил дебейт? Менин бактыма ошол Түбөнбай Байзаков, окумуш акын болчу деп айтпадым жанагы. Ал киши элге барганда ырларды жакшы окуйт эле. Анан ал кишинин ошол жана согушка катышкан, денесинде ок калып калган экен. Ошол ок кыймылдаганда ооруп жатып калчу. Анан башка убакта анан кийин чуркап өзү тамашагөй киши болчу. Анан ошол киши айтчу, дүйнөдө согуш болбосун. Менин денемде ок бар. Ошол ок атылбасын. Жүрөбөсүн акыректе, алып кетем акыретке деп бүтүрөт да. Элдин баары ыйлайт эле. Анан кайра элдин баарын күлдүрөт эле. Ошол киши айтчу, эне тилсиз укмак белем манасты. Эне тилсиз укмак белем санатты. Эне деген бийик болот күндөн да. Эне сүтү эне тилге сиңген да деп. Демек, эне дайым бала менен болот. Ошон үчүн эне сүтү ойду өстүрөт, эне тили бойду өстүрөт деп коет да. Ошон биз эне тил деп калганбыз. Атайын баягы өзүнүн жумушу бар. Сырткы тон. Эне бала менен болот дагы, керек болчу болсо жанагы ошол боюнда бар кезинде эле бала угат деп атпайбы, ошол жана ырларды ырдап бериш керек деп. Эне тилге ошол кезинде даярдап тарай алыш керек деп ошентип айтышат да. Ошондой болуш керек. Сиздеги эне тилдин мыкты болушуна энеңиздин таасири барбы? Ооба, албетте таасири бар. Мен жана айтпадымбы, апам ошол семетей, сетиктерди ошол жана жатка айтчу депчи. Ошону таасирлендик, албетте отуруп айтып берчү, анан уламыштарды көбүрөөк айтып берчү. Сөзсүз ошол бизде энелердин орду ролу өзгөчө да. Ошо бала менен көбүрөөк ошол болуп, балага үйрөтүш керек. Ушуну бир тереңирээк айтсаңыз, өзүңүздүн энеңиздин ошол сиздин тилиңизди калыптандыруудагы ролун айттыңыз. Башка ушул дегеле Кыргызстанда энелер баланы туура, так сүйлөшүү үчүн эмнелерди кылыш керек? Эмнелерге көңүл буруш керек? Албетте бала менен көбүрөөк сүйлөшүп, анан кийин атайын даярдык керек го. Жанагы оратор дискуссия деп атпайбызбы?
Анысың арача энелер дагы ошол кыздарыбыз ошол эне болор алдында бир даярдык керек го. Сабаттуулук керек. Сабаттуулук Эне керек. сабаттуу болуш керек. Сабаттык эми мындай сабаттуу балким анда тигилде бир аз туура эмес болуп калышы мүмкүн. Айылда жанагы сабаттуу эмес энелер да бар да. Бирок баягы эне деген Мелис деген бир агабыз ошол айтты эле. Мен кичинекейимде дейт, тамдын башында ойноп атып, анан кулап түштүм дейт. Апам кир жууп аткан дейт. Анан Кудай чоң сактады дейт, ошол жерде уй байлаган казык бар эле дейт. Жанагы түшпөй жанына түштүм дейт. Апам дейт, айланайын балам деп эркелетпесең келип туруп дейт. Баягы чыбык менен чаап атат дейт да, ушунчалык дейт коркуп кетти дейт, жүрөгү түшүп калды дейт. Эгер мен казга түшсөм эмне болот дейт да. Ошон үчүн эне ар кандай ал кээде айтышат го, ушу балага жакшы сүйлөш керек, тинч керек, минч керек деп. Анан эне ар кандай тарбиялайт. Эми ал сөзсүз эле жанагындай сабаттуу, билимдүү болбосо дагы өзүнүн жанагы акыл насааты менен, кеп кеңеши менен, турмуштан көргөн, улуулардан уккан сөздөрдүн баарын балага айтыш керек да. Ошондон кийин мисалы үчүн шаарда барсаң кээ бирөө бар да, папа нет, мама нет деп эч жаап коет. Көпчүлүгү бар, келиңиз, отуруңуз, наныбыз жеңиз, чай ичиңиз деп. Тарбия. Ошолор менен. Эне тили, мисалы үчүн, энеси кайсы тилде сүйлөсө, бала ошону көрүп, ошо тилде сүйлөйт. Ооба. Жөн эле сүйлөөсүтөн энеси канчалык деңгээлде жакшы сүйлөйт, көркөм сүйлөйт. Ошентип көбүрөөк байланышса, демек анысы балага дагы өтөт дегендей, таасирленет дегендей. Бунусуга түшүнүктүү. Энеден чыккандан кийин бала бакчага берилет. А бизде бала бакчалардын көбүндө ошол орусча бала бакчаларга берүү кыргыз эле ата-энелер. Негедир ошондой көрүнүш күч да. Ушуну байкап атасызбы мындай? Айрыкча ушу шаар жеринде кыргыз ата-энелер орус бала бакчаларга беришет. Мунун себеби эмнеде деп ойлойсуз? Жана бул негизи ушинтип уланып кете берсе эмне болот? Эми бул уланып кетпейт го дейм. Учур мезгил келет, акырындап анан кийин баары ошо кыргыз тилибизге өтөбүз да. Бирок балким бир убактылуу бул көрүнүш болуп атса керек. Дагы эле болсо ошол жанагы түшүнүк ошол орус тилсиз алыс бара албайсың деген түшүнүктөн арыла албай атабыз да. Ошону ким сиңирип койгон бизге? Совет мезгили ошондой болгон, айтып атпаймынбы? Совет мезгилинин жакшы жактары да болгон, жаман жактары да болгон. Жалгыз ушу номер 5 мектеп бар эле мурда. Башка мектеп жок эле ошолордун. Анан бүт баары орус тилдүү болуп, анан биз эмнегедир жана биз ошол убакта окуйт элек, мекеним Москва таалай чачкан, мекеним Украинам алтын баскан депчи. Украина. Андан кийин ошон үчүн ошо көнүп калдык да. Биз ошо көнүп калып, дагы эле ошол нерседен чыга албай атабыз да. Бул жанагы эркиндик эмне экенин дагы эле билбей атабыз да. Казат Акматов айтты эле, биз бала кезде дейт, жайлоого чыгабыз дейт, тоого. Барып анан боз ий тийип коюп, анан бир кекиликпи, билбейм, бир кушту кармап алдым дейт. Анан баягынан 3 ай каникулда анан тоодо жүргөндө анан кийин бактым дейт. Анан чоңоюп калды дейт ошондо. Анан кетип атканда анан жанагы кой бердим дейт. Кой берсем болбой эле дейт, жанагы боз үйдөн кетпейт дейт да. Бол сен баягы эркинсиң деп кой берсем деле дейт, кайра боз үйдө турат дейт да, кетпестенчи. Ансынан биз дагы эле ошол жанагы Кыргызстан өзү анча көз карандысыз мамлекет болдук. Дагы эле ошол тигили Москваны карап тургандай болуп атабыз да. Тургандай эмес, ошондой эле болуп атабыз да. Кремлди карап эле. Эркиндигибизди сезе албай атабыз да. Ошонун таасиринен жанагы балдарды ошол орусча окутуп атабыз. Анан орусча сүйлөсөң окмуш деп. Анан эми муну советтик мезгилде эле Вальда Sanoyev айткан, жана айтат го, жана көбөйдү папа мамалар, азайды атапалар. Уй мөрөйт уйдун тилинде, кой маарайт койдун тилинде. Уй койдон артта калдык го улуттук тилди билүүдө деп. Ошондой эле айткан. Коркпостон эми ал анан дагы эле ошондой болуп атабыз да, дагы эле ошондой болуп атабыз. Могу жашоодо сизди көчөдөн көргөн адам Райымжан Курбанов баягы байке го. Бул баягы кыргыз тил деп айта берчү байке го деп айтат да. Анан
ошондой учурларда кээде мындай бир орусча сүйлөгөн, көп баардыгы эле кыргыздар анан бирок орусча сүйлөгөн ушундай көрүнүштөрдү, турмуштук мисалдарды көрүп туруп анан мындай бир айтып коеюн, насаат катары, эскертүү катары деп айткан учурларыңыз болобу? Ой, жаштар же болбосо ой, аба, ой, байке өзүңүз кыргыз эле экенсиз. Эмне небереңиз менен дегендей мындай каттуу эмес, мындай жумшак айтасызбы мындай? Айтам, ал эмес эми балким анымда бир көңүлүнө кетип калбасын деп мен тамашалап айтам. Эмне балаңыздын кыргызча бийликти жакшы көрөт го? Президент болушун каалабайсызбы дейм. Же небереңиздин деп. А эмнеге дейт ошондо? А президент мамлекеттик экзамен тапшырат. Мамлекет тилденчи. Ошон үчүн балаңыз кыргыз тилин билиш керек деп коем да. А бул бир жагы, экинчи жагы эми сөз жок, баягы мен досторум айтып калышат, Райымжан ните кыргызча сүйлөйт депчи. Анан Аламдын базарына бир досторум менен кетип барсак, бир лөөлү келин кайыр сурап калды. Тигиле кайыр берип коюңуз деп калды. А мен баягы көнгөн адат боюнча болуптун шакиртимин да канткан менен. Кыргызча сүйлө дедим. Ошондо. Анан кийин досторум айтып калышты, Райымжан койчу. Ушу эми ушуга да айтасың эмес, кээде аша чыгып кетесиң деди. Мен айттым, бул деле Кыргызстандын жараны да. Сүйлөсүн кыргызча. Анан кийин биз 15-20 метр ары басканда жолуңуз болсун байке деди да. Баягы кайрчы. Досторум каткырып күлүп калышты. Анан келип жыйырмасам берип койдум да. Мен айттым, көрдүңөрбү, болот бекен десем, болот экен деп калышты. Ошон үчүн сен күйбөсөң, мен күйбөсөм, ким күйөт деп коет. Баарыбыз аракет кылышыбыз керек. Муну баягы тилдесе тилчилерге таштап койбой, баарыбыз аракет кылышыбыз керек. Себеби бул биздин тилибиз. Тилиңе кулдук кылам менем атам, кечиргин мен тараптан болсо атам, сен сүйлөгөн ушул тилде куултуп бизе урдап келе жатам деп Абдырасул Токтомушев айткандай, биз эне тилибизди укулуктуу, жагымдуу, көркөмдүү, таасир сүйлөп, кийинки муңга татып өткөрүп беришибиз керек. Бул бир жагы. Экинчи жагы, мен эми азыр мурда Казакстанга көп бат барчумун. Азыр Өзбекстан менен мамиле жакшы болуп, Өзбекстанга барып атам да. Анан бир нерсени байкаганым, булар толук кандуу тигил адабий тилге өтүштү. Сөз жок, диалектика менен баягы сөз байыйт. Диалектика керек. Бирок элдин ынтымагына, биримдигине адабий тил сөз керек экен да. Сен мындай сүйлөсөң, сен бияктансың, сен тияктансың дебестен, жалпы адабий тил керек экен ошолордун баары. Керек деп ойлойсузбу? Бирок диалектика менен сөз байыйт. Диалектиканы керек болчу болсо, бир айыл менен экинчи айылдын айырмасы бар. Анан Өзбекстанда деле жана Хорезм деп коет, алар таптакыр башкача сүйлөшөт. Намангандагылар таптакыр башкача сүйлөшөт. А бирок Ташкентте карасаң, баары эле ошол окуу жайларда мен болуп атам да, барып ошол катышып атам, баары эле ошол сүйлөгөндө ошондой сүйлөп атат да. Анан Казакстанда деле ошондой болуп атат ошолор менен. Демек, биз диалектиканы да колдоно турган жерде колдонуп, жалпы адабий тилге өтүшүбүз керек экен да. Мен ошондой ойго келип калдым да, себеби барып эми булар өтө эле алыс эмес, башка чет өлкөнү англисче, французча эркин сүйлөй албагандай алар түшүнбөйсүң да. Анан кийин булар кошуналарды карап туруп, Ташкентке барып туруп, мен ушунчалык баа берип атам да. Алар анан кийин керек болчу болсо, мунун артынан көбүрөөк ошол аракет кылып, анан кийин жана колдо балким ошол жанагы диалектиканы дагы ошол бир жакшы жактарын өзүбүзгө гана тиешелүү, башка улуттан келген эмес сөздөрдү менен байытыш керек экен. Ошолордун сөз байлыгыбызды өстүрүшүбүз керек экен да. Жеке сиз өзүңүз могу түндүк регионго, аймакка келгенде ыя байкем, иним дейсиз, анан түштүк жакка барып калганда ака, ука деп ушундай эле сүйлөшөсүз? Жок, мындай да. Биздин бактыбызга биздин айыл шаарга жакын болгон үчүн анан мугалимдер бирөө таластан болсо, бирөө көлдөн, бирөө чүйнөн болуп, биз адабий тилде эркин сүйлөп калдык биздин айыл. Анан кийин Зина деген эжекебиз сабакта сөз адабий тилде сүйлөгүлө деп ошолнун пайдасы тийди дагы. Биз демек адабий тилде көбүрөөк сүйлөгөнгө аракет кылабыз да, ошого көнүп калдык. Анан сөз жок, ал
барганда тиги ушундай колдонгонго туура келет. Бирок жанагы Шепкин деген орыстың актері айткан экен. Мен бу Шеренкенин бир тал чыйында жерге таштабайм. Себеби мынакей Шепкин өзү таштап атат деп айтышат депчи. Ошон үчүн мен адаби тилде сүйлөйм. Ошо кайсы жерге барбайын. Ошолдордун ал бага ини деген бул кыргыздын төл сөзү. Мисалы үчүн эми баягы ар кайсы региондо ошо өзүнүн ошо турмушта кандай сүйлөсө ошентип эле сүйлөшөт да. Баткенге барсаңыз, мисалы үчүн Амжан ака десе мынтип сүйлөбөй, демек адаби тилде сүйлөш керек экен да. Алар эми көнгөн тилинде. Жок, албандай да. Азыр эми биз кээде айтып атпаймынбы, менчелик ушу айылдарга чыккан адам аз болсо керек деп. Ал Баткенде аз собсон сүйлөп калышты. Бар, диалектке бар. Андан башкача бар. Бирок ага азыр кадимкидей ал себеби жанагы ротация болуп атпайбы? Жетекчилер да барып атышат. Ошол эле Баткен районунун азыр акими Көлдөн болсо, Баткен шаарынын акими Кочкордон болот. Анан кийин азыр ротация болуп атат ошолордун. Ошон үчүн ал азыр эми кээде мындай да элди сыйлаш керек. Аларды ошол жанагы силер ушундай сүйлөсүңөр деп эле бир жолу мен андай Эгемберди Эрматов тил боюнча комиссияны жетектейт эле. Анан мен Баткенге барсам аябай таарынычты. Себеби жанагы куудулдар чыгып алып шылдыңдашат депчи. Ошентип Баткендиктерче сүйлөп Баткендиктерди туурап ошолор келишсин, адаби тил кандай экенин биз үйрөтөбүз деп. Анан келип анан мен айттым, Эгемберди ага, ушундай таарынып атышат элдер. Ошону бир эскертип айтыш керек го дедим. Ошол сөзсүз эле жанагы элди күлдүрүш үчүн ошол тил өрөөндүн, бул өрөөндүн эле ошо тилин ошо кошуп койсо эле ал эл күлүп калбайт. Байылдасарына коюп элге барып жөн эле ыр окуп берет эле. Андай чыгып интермедиат аткарбайт эле. Барып эле китепти алып туруп эле мен бир жаш кезде бир кызды сүйүп калып үйүнө барсам, бир күчү бар экен, үрүп киргизбейт. Ошондо айттым эле, эй Балтек, ит болбой адам болсоң билер элең, жакында жезең болуп калармы деп. Эл ошо эле караңгатып күлө берчү. Анан ошон үчүн ал сөзсүз эле алды тигилер мындай сүйлөйт, баткендиктер, таластар мындай сүйлөйт. Ошондо аны тилди бузбастан элди күлдөрүп турган ошол адаби тилде сүйлөй эле күлдүрсө болот. Сиз эми жанагындай бир маанини айтып атасыз да, менимче. Мына Кытайда деле Кытай тили деген бар. Бирок ар кайсы аймактарда ар кандай диалектика бар, говорлор бар. Бириникин бири түшүнбөй калышы мүмкүн. Ошон үчүн бирок орток бир жалпы бир Кытай тили деген. Ошону бир сактайлы, ошого муюйлуу. Калган говорлор, диалекттер бул ушул тилдин байлыгы. Тилдин байлыгы тегерегинде ошон жош керек турат. Мен Кореяга барганда айтып атышат. Мисалы үчүн Вьетнамдар, Филиппиндер тигил акцент менен сүйлөйт дейт, корейче дейт. Кыргыздар адаби тилде сүйлөшөт дейт. Ал эмес, жана сен айткандай, ошол Кореяда да диалектке көп экен да. Ошонун баарын дейт өздөштүрүп алышкан дейт да. Ушундай жөндөмдүү экенбиз да. Ушундай жөндөмдүү экенбиз. Орусияга барсак орусча сүйлөп кетебиз. Казакка барсак казакча сүйлөп кетебиз. Жөндөмүбүз жакшы экен да. Жөндөмүбүз жакшы экен. Анан ошон үчүн ал эгерде билип алсаң жакшы да. Кайсыл кандай сүйлөйт ошолорду билип алсаң жакшы. Бирок жалпы ошол биз деле ошол адаби тилге ошол толук кандуу баарыбыз өтүп, баары адаби тилде эркин сүйлөшүбүз керек дагы. Диалектканы чогала кетишибиз керек. Кыргыз тилин кантип өнүктүрүш керек деген сөз өтө көнүмүш суроо той да. Бирок көнүмүш болгону менен актуалдуу. Сиздин оюңузча кантип кыргыз тилин өнүктүрүш керек? Кантип ушул кыргызча сүйлөбөй калдык да, орусча сүйлөп атат биздин жаштар деген маселени канткенде токтотсо болот? Буга акча көп бөлүнүш керекпи? Кинолорду, китептерди чыгарып, ушул атайын бир ушундай нерселерди кылыш керекпи? Же себеп тек гана бул өзүбүздүн арыбыздын жоктугубузда? Арыбыздын жоктугунда болсо аны бар кылыш үчүн эмне кылыш керек деген суроолор да сизге. Камаралбуов агабыз менен чечип калдым. Ошол киши айтчу. Эне тил барда мен бармын, эне тил менен кам бармын деп. Анан ал киши айтчу, эне тилди сүйүш керек депчи. Сүйүш керек бир гана депчи, ошончолук. Бул менин тилим.
ошол менин эне тилим ошол эле. Анан эгерде кайдыгер болуп кээде барсаң те бир алыска айылдарга барсаң деле бир өткөндө бирөө айтат магазин деп жазып коюп атышат. Эми ал дүкөн деп койсо болбойбу депчи. Эч бир орус жок жерде. Орус жок жердечи ошол ушундай. Анан жанагы бут кийим оңдогон жерде жөн эле өтүкчү деп койсо болбойбу деп айтып атышат. Чын эле ошентсе болот да. Анан муну эмне орусча жазып койдуң? Муну же башка тилде жазып койдуң деп баары айтыш керек да. Жана айтпадым, сен күйбөсөң, мен күйбөсөм ким күйөт деп. Баарыбыз аракет кылышыбыз керек да. Анан эне тиле сүйүшүбүз керек. Канчалык сүйсөң, ошончолук баягы Сапарбек Медербеков мен эне тил менен телеконкурстан көп алып бардым. Ошондо телеконкурска ыр жазган эле. Мен кыргызмын, мен ошого мактанам. Эне тилин кылымдарга сактаган, өткүчө өтө сүйүп даңктаймын, ырдап, сүйлөп, күлкү төгөм, шаттанам. Эне тилим менин сүйлөө куралым, сени менен бүт ааламга чыгамын. Улам бийик максаттарым артылып, чындык үчүн камбайт менин кумарым. Кыргыз тилде Баатыр Манас сүйлөгөн, кыргыз эл деп комуз күүсүн күүлөгөн, сактап келдиң комузуңду, пейлиңди, кайсы өлкө бар чын кызыңды билбеген. Ар улуттун өз алдынча тил улуу, кутум сенсиң ар убакта сен сыйлуу. Эне тилим, эне сүтүм ыйыгым, каным менен агып жатат жыпжылуу. Бали. Деп ушунду сүйүшүбүз керек да, ошол бул менин тилим ошол. Ошол иши кээде карап турсаң ушу акча талап кылбаган эле өзүбүзгө байланыштуу нерселер бар. Мына мен жаңы конуштардын биринде турам, ошол жакта жер үйдө. Ошол жерде бүт кыргыздар жашайт. Бирде орус жок. Анан продается дом, мороженое деп ушинтип жазып алат. Анан жанагы мөмө-чөмө саткан жанагы портерге мөмө-чөмө, дарбыз, коон, помидор ошондой саткандар болот. Ошолор дагы жана кыйкырганда продается деп ушинтип айтат да. Бүт ошо кыргыз. Таң калам, эмне бизди орустар мынтырып аткан жок. Путин келип коркутуп аткан жок. Эмне эле биз ушинтип беребиз депчи. Өзүбүздө да ушу бар экен да ошочу. Ооба. Жазып алат, продается дом деп. Ошентип берген, улантып берсе эмне бир мыйзамдык чараларды көрүш керекпи? Айып пул салыш керекпи? Түшүнбөйсүң ушундай мисалдар. Эми ошондой болуп атат, жанагы Абкер Мырзаев деген агабыз бар эле. Ошол тамашалап калчу. Кошунаңын казы өрдөк, аялы кыз көрүнөт депчи. Эми анан кээде ошондой экенде башка бир улуттун тилин биз аябай жакшы көрөт экенбиз. Ушунчалык. Жанагы азыркы дагы жазбай калышты. Мурдараак баягы мына 90-жылдары өзбекче дагы сөздөр жазып коюп атышпадыбы? Ошондо бир кесте кызыктуу болуп кете турганчы. Яна бите тапышмак деп жазышып. Жөнүндө ошонсо баягы балким элге кызыктуу болот депчи. Анан биз өзүбүздүн ошол тилибиздин баркына жетпей эле башка тилдерди ошол жакшы көрөт экенбиз да, ушунчалык. Ошондон Камарал болуп айтканда эне тили сүйүшүбүз керек. Азыр көпчүлүгү балдарды дерлик бардык эле балдарды жаштайынан могу телефон тарбиялап калды да. Телефондо кайсы тилди көрөт? Орус тилин көбүрөөк көрсө орусча тарбияланып калат. Англис тилин көрсө англисче болуп калат дейт. Демек муну дагы ата-эне көзөмөлдөш керекпи ошондо телефондор? Көзөмөлдөш керек. Муктар Шаханов компьютер баштуу жарты адамдар деп китеп жазыптыр. Анан мен мамилем жакшы. Мет Муктарга кандайча жарты адамдар десем, ал орусчасы мындай да: идет человек молодой, компьютерный головой дейт. Ал дейт бүт бар нерсе ошо мен компьютерден таба алам деп ошол ой жүгүртүүсүн бар компьютер болуп калган дейт. Сөз жок, 21 кылым компьютердин кылымы, интернеттин кылымы. Бирок балдар китеп окуш керек. Китеп кайра ал китеп окуганда, мисалы үчүн жанагы фильмде даяр болуп атпайбы, каармандарчы. Китеп окуганда каармандарды өзүң элестетесиң. Ой жүгүрткөнгө да жакшы. Ошолдордун баары. Ошон үчүн ошон нерсе кайра кайтышыбыз керек. Ошондон анан кийин бул телефон, интернет, бар компьютер бул муктаждык азыркы күндө. Кантке мен 21 кылымда жашап атабыз.
бирок бар балдарды ошо китепке тартышыбыз керек, китепти көбүрөөк окутушубуз керек. Өзүңүздүн уулдарыңыз, кыздарыңыз кыргыз тилин канчалык деңгээлде сүйлөшөт? 1ден 5ке чейинки балдык өлчөм менен канча бал берет элеңиз? Мен 5 деп берем. Жакшы сүйлөш. Анткени сөз жок, себеби коргоонун ичине киргенде бүт бардык мен деле кошуналарым орустар, татарлар, өзбектер, уйгурлар. Анан баарын киргенде анан мен ошол айрыкча ошол кечүү кызым коргоонун ичинде кыргызча гана сүйлөйбүз дешет деп айтат да, куруларыначы, бүт баарына. Анан сыртка чыгып орусча сүйлөйбүз. Көчөдө орусча, үйдө кыргызча деп коем. Ошон үчүн кыргыз тилинде жакшы сүйлөшөт, сөз жок, эне тилинде. Ошону менен бирге бул канча тил билсең, ошончо канатың болот деп коет. Демек чет тилин да биздин ошол жаштарыбыз мыкты билиши керек. Ансыз болбойт. Мен жана Спармен Медербектин ырын окуганда эне тилин менин сүйлөө куралым, сени менен бүт адамга чыгамын деген саптары бар да. Ошондан баягы дос деген достарга тамашалашасың, башка болосуң. Анан кээ бир досторум кыйрап жатып калчу да. Райымжан койчу, ошол кыргыз тили менен каяка барасың? Мына Казакстан чек арасын өттүң, сенин кыргыз тилиң эч ким кереги жок. Ошо бүт баары казакча болот деп. Анан мен айтам да, ал казактар казак тили менен каяка барышат? Же эстондор, латыштар, грузиндер каяка барышат ошо эстон тили менен? Азыр чет өлкөгө барганда орус тилине кереги жок болуп калды. Бүт англисче, бүт баары ошол менен. Ошон үчүн биз баягы чет тилин билишибиз керек. Сөз жок. Мен ушунчалык мекендештерибизде барганда ошолор менен сүйлөшкөндө мен ушунчалык ыраазы болом. Ошо тилди бат үйрөнөт экенбиз да. Бат ошол Франция барсаң французча сайрап атышат, Англияга барсаң англисче сайрап атышат ошол. Анан Италияга барсаң итальянча дегендей. Анан бул сөзсүз керек чет тили. Дүйнө жүзүндө ар кайсы тилде сүйлөгөн 7000 эл бар да. Анан барган сайын ошол тилдердин арасынан кайсы бир тил жоголуп кетип атат. Өзүңүз айттыңыз, кыргыз тилин айылдар да сүйлөшөт, анан Кыргызстандын алкагында гана сүйлөшөт. Анан жанагындай глобализация, ааламдашуу күчөгөн сайын эми бизге 1, 2, 3 же бир нече тил билсек эле жетиштүү экен деген түшүнүк пайда болуп, биздин тил, кыргыз тили жоголуп кетүү коркунучунда эмеспи? Келечекте. Болчу. Кудайга шүгүр азыр басып өттүк деп атабыз. Жанагы бир учурда айтышпады, ошо кыргыз тили ошол жоголуп бараткан тилдердин катарына кирет деп. Анан кийин бизкилер ошол Бириккен Улуттар уюмуна кайрылышыптыр. Ал деген кыргыз тили эч качан жоголбойт. Биздин Манас деген эпосубуз бар. Күнү түнү айтышат ошолордун. Анан кийин тигил дастандарыбыз тигинде мындай биз ушундай кыйын элбиз десе, аябай жакшы деп атыяктан айтып, жакшы экен. Бирок силер ошол жанагы мамлекеттик мекемелерде иш кагаздар кайсы тилде дептир да. Десе, ал ошол 90-жылдар ошо жок эс экен да. Аны айтыптыр, көрдүңөрбү, бүт баары орусча. Демек, силердин тилиңер эртеби кечпи жок болот депчи. Ансыңар биз ошо Кудайга шүгүр азыр мамлекетке аябай жакшы көңүл бөлүнүп атат, бийлик жакшы карап атат. Ошон үчүн азыр кандай деңгээлде мурдага салыштырмалуу жылыш бар. Жогорку кеңеш деле бүт баары негизинен басымдуу 95% кыргызча болуп калды. Мен камдаган суроолордун баарына жооп алдым. Суроолорумду берип бүттүм. Эми ушу сизди негизи сүйлөтпөй эле ыр эле окута бериш керек да. Өзүңүзгө бир көңүлүңүзгө жаккан бир ыр саптарынан бир айтып берсеңиз дагы, ошону менен жыйынтыктасак. Жакшы. Мен эми албетте баарыбыздын тилегибиз ошол кыргыз тили өнүксүн дейбиз. Эсенгул Ибраевдин улут болсом тилим мен улутмун дегендерин окуп калдым. Анан кийин азыр райондорго барганда, айылдарга барганда ошо же мекемелерде улут болсом тилим менен улутмун, улут болсок тилибиз менен улутпуз деп жазылып турса, кандай бир деңгээлде ошо салым кошконума мен аябай сыймыктанам да. Ошол
кешінде ошол ырсаптар менен анда жыйынтыктайын ошолор менен. Жакшы болот. Кылым сүрсүн кыргыз тили, кызгалдактай гүлдөсүн, жайып тамыр бутактарын жаш арчадай бүрдөсүн. Иш кананы кененелеп, иш кагаза сайрасын, көчөрдү эркин басып, көрнөктөрдө жайнасын. Бакчалардан байралып, окуу жайда окулсун, толуктадын өз тилинде токтомдор токулсун. Телеграф телефондор сүйлөп турсын кыргызча, ата журттун эне тили аралашсын турмушка. Желбиреген жерегиндей кыргыздын жетсин колу асмандагы жылдызга. Айтканыңыз келсин, Райымжан ага. Атайын мен сизден сурандым эле, келип бериңиз деп, улуу башыңызды күчү кылып атайын ушу келип кыргыз тил боюнча, эне тил боюнча кантип өнүктүрүш керек, кандай көйгөйлөр бар, ошол боюнча мен берген суроолорума жооп бердиңиз. Чоң рахмат. Жашооңузда береке болсун, үй бүлөңүздө тынчылык болсун, Чоң рахмат сизге. Чоң рахмат, сага да ийгилик каалайм. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуу каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Экинчиси, биздин ушул подкасттарыбызды 70%дан ашуун адам катталбастан болгону 30% катталып көрүшөт экен. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү.